Жүзүмдү гүлдөөр алдында экинчи жолку алдын ала дарылоо. Саламатсыздарбы, урматтуу жүзүм сүйүүчүлөр? Силер билгендей, биз жүзүмдү айыктырбайбыз. Биз жүзүмдү оорубаш үчүн аны алдын ала дарылайбыз. Мына бүгүн ушул темада сөз кылмакчыбыз. Качан, кандай, эмне менен деген суроого жооп беребиз. Анда баары ирети менен болсун. Качан экинчи алдын ала гүлдөөр алдында дарылообузду баштайбыз? Аны аты айтып тургандай, жүзүм гүлдөөр алдында жасайбыз. Эгер гүлдөп жатканда дарыласак, анда химиялык препараттардын таасири гүлүнүн баарын түшүрүп, түшүмү жок калабыз. Эми биз жүзүм эртең же бүрсөөнү гүлдөөрүн кантип билебиз? Кыскача айтсак, жүзүмдүн гүлдөгөнү жаткан сабакчасына жакын келип карасак, бүчүрлөрү аябай көп калган болот. Мына калпакчаларын ыргытып жарылайын деп калат. Мына ошондуктан күндө жүзүмгө мониторинг жүргүзөбүз. Эгер биз жүзүмдүн түбүн жакшылап карасак, анда калпакчалар жатканын көрөбүз. Мына бул жүзүмдүн гүлдөшүнүн башталышы. Тезинен дарылашыбыз керек. Баары гүл ачып кетсе, анда кечиктик. Дарылоону биз дайыма кечки убакта жүргүзөбүз. Анткени күндүз күн ысык, дары кургап жалбыракка сиңбей калат же химиялык ожог болушу мүмкүн. Аба ырайын карайбыз. Жок дегенде 2-3 саат жаан болбошу керек. Эгер жаан жаса, анда жалбырактын кургашын күтөбүз. Шамал учурунда дагы дарылаган жакшы эмес. Экинчи дарылоодо кандай препараттарды колдонобуз? Милдияга каршы Ридамил Голд МС 25 грамм 10 литр сууга, Аидиумга каршы Фалькон 5 мл 10 литр сууга, боз чирик оорусуна Switch 10 грамм 10 литр сууга. Булардын баарын чогуу аралаштырып жазсак болот. Эгерде бул препараттар силердин аптекада жок болсо, альтернатива катары төмөнкүдөй кылсак болот. Милдияга каршы Ардан СП, Home, Quadris, Курзат, бордо суюктугу, Аидиумга каршы Топаз, Скор, Тиавит Жет, Фалькон, боз чирик оорусуна каршы Хорус, Switch. Мына ушуларды альтернатива катары колдонсок болот. Экинчи дарылоого чейин баардык жумуштарды кылып алабыз. Башкача айтканда, жашыл операция, сугаруу, байлоо сыяктуу жумуштарды кылабыз. Мына ушул препараттар менен бак өсүмдүктөрдүн баарын дарылай берсек болот. Бул жүзүмгө гана эмес, алма, алмурут, шабдалы, гилас жана башка өсүмдүктөрдүн баарына жакшы натыйжа берет. Булар дагы ак кебер, жалган ак кебер, мөмө чириги, антракноз оорулары менен оорушат. Дарылоодо коргонуучу каражаттарды обязательно пайдаланабыз. Маска, очки, спецовка, мээлейди сөзсүз кийебиз. Сиздердин ден соолугуңуздар жүзүмдөн кымбат. Ушуну менен кайрадан эфир аркылуу кезишкенче саламатта алла демекчибиз.